Достор, Венесуэланын президентinin постун аябай талкуулап жатасыздар. Мен сиздерге өзүбүздүн тилде кыскача түшүндүрмө берип кетейин деп чечтим. Чын айтканда, мамлекеттер булар эл аралык келишимдердин мүчөлөрү, эл аралык укуктардын мүчөлөрү. Ага биз кол коюп жатканда эл аралык укуктун принциптерин биз так аткарабыз деп өзүбүзгө жоопкерчилик алабыз. Эл аралык келишим деген бул конституцияга барабар документ, бул аткарууга сөзсүз тийиш дегенди билдирет. Суверенитетти өз алдынча эркин мамлекеттин иштеп жаткан президентин алып келип соттоо деген бул эл аралык укуктун принциптерин одоно бузуу болуп эсептелет. Биз ага кайдыгер карап отурганга мүмкүнчүлүк жок. Анткени биз башка бир мамлекетте, бир дүйнөдө жашап аткан, планетада жашап аткан өзүнчө мамлекет эмеспиз. Баарыбыздын байланышыбыз бар. Ошондуктан бул жаман прецедент жаратышы мүмкүн. Биз чакан кичинекей мамлекет болуп эсептелебиз. Ошондуктан бизге дагы кооптуу болушу мүмкүн.